Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytқан. Sizler beyişke gire albaysыңар деп açık айтып қойған. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүн, иманды болмойынча. Иманды бола албайсыңар, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Силерге айтайынбы дейт, кандай бир амалды кылсаңар, ортоңордо сүйүү пайда болот дейт. Саламды жайылткыла дейт. Ассаламу алейкум дегенде ичинде касиет бар экен, нур бар экен, ичинде береке бар экен. Ушундай таасирлер бар экен. Биз бири-бирибизге саламды таркатып көп саламдаштап, жүрөгүбүздө кек, кир, өч дегендин бардыгы жок болуп, сүйүү, сый, мухаббат, ынтымак, биримдүүлүк, достук деген орнойт экен да. Ошон үчүн биз биринчи машалла команданын ортосунда ынтымак күчтүү болуш керек. Эми жаңылбаган жак жок. Кээде машалла тренер деле жаңылышып калат, кээде оюнчу деле жаңылышып калат. Бирок ошо жаңылганды бир жолу жерге киргизе бере турган эмес да. Ничего, бул атайлаган жок. Инсандан жаңылыш бул эми жүйөлүү нерсе да. Кандай болгон чакта дагы Алла Таалам иншалла ийгилик берсин. Мына келе жаткан бардык ошо канча команда Кыргызстанга келип, машалла мына Ысык көлдүн боорунда жакшынакай оюн көрсөтөбүз деп сүйүнүп келатышат. Биз машалла мейман достугубуз, Кыргыздын ата бабалары. Биз аттын үстүндө чоңойгонбуз, астын үстүндө өлөбүз деп айтылган. Ошон үчүн алхамдулилла ал ат менен бизге талашпайт эч ким. Бирок бизден алхамдулилла мынакей биз дасторкондо жакшылыктан талашайлы. Ынтымакты иншалла келгенин бардыгын кучакташып, кечиришип, өткөнгү жылда дагы эсибизде бар. Как раз мен мына Алайга кетип аттым мен ошо дааватка. Кетип атай токтотуп, ошол жерден көрүп, ошол жерден алхамдулилла экен анан кийин балдарга айтып, эми ал жерден мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп. Эчтеке эмес. Алла Таалам кичпейилдик жакшы көрөт. Текеберди Алла жакшы көрбөйт. Текебердин жайы дозок болот. Кичпейил адам затын бай кичпейилдикти. Алла Таалам дайыма даражасын берет. Ошон үчүн иншалла күчтүү болуңуздар, баатыр болуңуздар. Сиздерге эмне тилейбиз? Кичпейил болуп, чыныгы Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын баатырлыгын, дасторконун, кечиримдүүлүгүн, күчтүүлүгүн, чеберчилигин көрсөтүңүздөр деген үмүттөбүз.